Tuğanlar, ana videonu körgülü çoğunca gruppalarga çıktayım. Xudoga şükür men muna o Tajikistan'ın graniçasına çeyin barıp kayttım. Kişilerden barıp taştap kayttım. Hiç kanday panika, akop kazgan, je saldat urgunu körbesin. Oşo özünün graniçasında gana служба кылып жүргөн команда солдаттары жүрөт. Лишний бер жакта эч кандай эч нерсе жок. Ошо кечеге айткан немелери боюнча ушуларда болуш керек эле да, жаңы солдаттар окоп казгандар мына тып-тынч, Кудайга шүгүр. Кыргызстандын машинасы, мына Кыргызстандын гражданымын. Кетип жатам мына жолдо видео тартканча. Ошол видео чыгарган, жаңыдай жазып чыгаргандарга вообще эле ишенбегиле. Бул бүт бардыгы баягы YouTube'га чыгарып жаткан блогерлердин кызыкчылыгы да бул. Өздөрүгө бир адам көрсө дагы, бирөө подписчик болсо дагы акча түшөт да. Ошого туура түшүнгүлө туугандар. Бардыгы жалган. Эки граница тең тып-тынч, жакшына балдар, солдаттар, командирлер менен сүйлөшүп, уруксат берди, өтүп, мына жүктөрдү таштап кайттым. Менин техпаспортум менен паспортумду мына Кыргызстан границасында алып калды эле да. Анан барсам, ошолоруңузду ала келгениңизде өткөзөт элек дейт. Тажикстандын границасы азыр Кудайга шүгүр зелёный экен. Эч кандай разговор жок деди. Биз айтканбыз, Кыргызстан границасында балдарга айтканбыз, келген кеткенде өткөрө бергиле дедик. Биздин граница ачык дедилер. Ошо документтериңизди ала келгениңизде 5 күнгө уруксат берет элек, кирип бемалал 5 күн эс алып чыгат деңиз деди. Кичине анализ алат экен, Роман ака анализ алат экен. Каланы тып-тынч жакшы, Кудай кааласа бияга жакшы болот. Жаңдай паникаларга, видеолорго, жаңдай сөздөргө эч ишенбеңиздер. Бардыгы жалган. Мына Кудайга шүгүр мен Тажикстан границасында, мына Кыргызстан границасына уже жакындап калдым. Кароол дөөгө келип калдым мына ушудан өтүп. Ошол туугандар, жалган нерселерге ишене бербей, онун көрү дуа кылып, Алладан тилеп турсак, Кудай кааласа ачылып кетсе, элдин каттоо башталып кетет.